Казакстанда Астана Хаб менен инновациялык технологиялар паркы бириктирилет. Өлкөнүн мажлиси мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Башкача айтканда, экосистеманын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн алардын инновациялык ишмердүүлүгү бир жерде топтоштурулат. Документте бул тармактагы бардык жаңы демилгелер бир нече багытта системалаштырылган. Мындан тышкары биргелешкен уюмдун каржылоо механизмдери аныкталды. Мында ички венчурдук рынокто өнүктүрүүгө жана каржы булактарын баалоого артыкчылык берилет. Эң негизгиси жаңы түзүмдүн тажрыйбасын өлкөнүн башка инновациялык аймактарына жайылтуу көздөлгөн. Мында улуттук инновациялык системаны өнүктүрүүчү бирдиктүү санариптик платформа түзүлөт. Onun максаты мемлекеттик колдоодун барлык шараларына колжетимдүүлүктү Анын максаты мамлекеттик колдоонун бардык чараларына жеткиликтүүлүктү борборлоштуруу. Башкача айтканда, илим, бизнес, инноваторлор жана мамлекетти бир санариптик аянтчада бириктирүү. Бүгүнкү күндө окумуштуулардын базасы, макалалар, аккредитациялар, илимий изилдөө институттарынын паспорттары жана гранттар тууралуу маалыматтар менен илимий портал өзүнчө ишке ашырылды. Ошентип бул демилге инновациялык долбоордун бүткүл жашоо циклин камтыган бирдиктүү терезе болмокчу. Бүткүл өмүрлүк циклин камтыйтын бир терезе болмак. Тармак жетекчиси эл аралык рынокко чыккан инновациялык долбоорлорго да токтолду. Маалыматка ылайык учурда Астана Хабтын 500гө жакын резиденти жалпы баасы $480 миллион түзгөн экспорттук өнүм өндүрөт. Бул серияда тексттин талабы боюнча видеолорду жасаган жасылма интеллект модели бар. Кремний өрүнүнөн $16 миллион инвестиция алган атамекендик стартап OpenAI жана Google сыяктуу технологиялык гиганттардын өнүмдөрүнө түз атаандаш. Code Play Search тармагындагы дүйнө жүзү боюнча 600 мектепти камтыган казакстандык демилге БООнун сыйлыгын алды. Блокчейн менен иштеген акылдуу такталар долбоору Түркия жана жакынкы чыгыштын базарларына да чыгышты.